Кутмандуу таңыңыздар менен сиздер Улуттук каналдын таңкы замана студиясын көрүп жатасыздар. Кыштын келерине аз гана күндөрү калды. Мына ушул кыш мезгилинде үйлөрдү кантип жылытабыз, жылуулук системасы кандай болот? Ушул багытта маек курууну туура көрдүк. Биз түз эфирде иштеп жатабыз. Тиешелүү сурооңуздар болсо, бүгүнкү келген меймандарга дагы WhatsApp аркылуу сурооңуздарды узатыңыздар. Биз сурооңуздарды бергенге аракет кылабыз. Азыр келген меймандарды тааныштырып өтөлү. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын башкы директорунун орун басары Абдрахманов Кошой Жеңишбекович жана Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун башкы директорунун биринчи орун басары Доодурбай уулу Жолдошбек мырза. Саламатсыздар, кутман Кутмандуу таңыңыздар менен Кошой мырза, алгач айтсаңыздар, ушул кышка болгон даярдык, мына ушул акыркы күндөрү кара кече көмүрү тууралуу көптөгөн суроолор жаралып жатат. Бишкекке киргизбөө боюнча, анан кайра киргизүүгө уруксаат берилгендиги тууралуу маалыматтар болду. Саламатсыздарбы? Эми бул боюнча, бул маселе боюнча киргизбөө жөнүндө азыр чектөө алым салынган. Кара кече көмүргөнүнөн алынып чыгылган көмүр элдин муктаждыгын жоюу үчүн жана социалдык мекемелер, мамлекеттик мекемелерге бул толугу менен камсыз кылууга даярбыз. Ошол боюнча ыкчам иш аракеттер азыркы убакта жүрүп жатат. Баалар боюнчачы? Баалар боюнча биз өзүбүздүн Кыргыз көмүр ишканасы тарабынан бекитип биз эсептелди. Азыр монополия жөнгө салуу комитети менен иш жүрүп жатат. Ошо бааларды бекитип берүү жөнүндө белгиленген атайын тартиби бар. Ошол тартип боюнча бааларды белгилейбиз дагы. Анан коюп берет монополия жөнгө салуу агенттиги. Ошол боюнча биз сатуу иштерин жүргүзөбүз. Мамлекеттик Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын Кара кече филиалында Кара кече кенинен турган жеринен баасы 1740 сомду түзөт. Былтыр 1450 сом болгон. Быйыл билесиздер да, баанын ар кайсы экономикалык шарттарга байланыштуу бир аз көтөрүлдү баасы. Башкача айтканда, кендин өзүнөн көмүр алып кетип аткан убакта 1740 сомго белгиленген. Анан жеткирүү боюнча, маселеси боюнча биз азыр иштерди жүргүзүп жатабыз. Ошол элдерге кандай түрдө арзан болот, ошону ойлонуп, биздин энергетика министрлиги тарабынан энергетика министри Талабек Чибраев тарабынан катуу талап коюлган, бааны эң төмөн баада алып келүү боюнча. Ошол боюнча биз да өзүбүздүн ойлорубузду билдирдик. Биздин оюбуз боюнча азыр темир жолу менен ташып келсек арзан түшүп атат. Ошон үчүн ошол боюнча ошол жаатында иштерди жүргүзүп жатабыз. Ошондо бааны 6000 сомдон ашпайт деп маалымат бергенсиздер да, ошол менен бекитилди. 6000 сомдон ашпайт экендиги бул сөзсүз түрдө. Бирок биз андан да арзандатуу боюнча иштерди жүргүзүп жатабыз. Ар кандай маселе менен кече дагы монополия каршы монополияны жөнгө салуу кызматынын директору Асыбай Гүлшат Кадыровна менен жолуктук. 2 сааттай сүйлөшүп отурдук. Ар кайсы мамлекеттик ишканалардын, ведомстволордун жетекчилери болуп. Ошол боюнча да абдан жакшы сөз болду. Ал боюнча иштер жүрүп жатат. Ошол 6000 сомдон дагы арзан болушу мүмкүн күтүлүүдө. Жолдош мырза, электр тармагына келели. Чектөөдөр кандай болот? Быйыл кышта кандай баада, кандай шартта биз электр энергияны үзгүлтүксүз чырак менен калбаш үчүн? Биз энергетиктерде бизде 2 эле мезгил бар. Кышка даярдык көрүү жана кыштан ийгиликтүү өтүүгө. Анан эрте жастан баштап эле кышка даярдыктар көрөбүз. Марттан баштап, эрте жазда марттан баштап күздүн ноябрдын ортолоруна чейин жана оңдоо ремонттору, ар бир электр жабдыгынын өзүнүн мөөнөтү бар, ошол менен иш барабыз. Анан кийин анын баарын өзүнүн дугунда эле келатат. Анан чектөө боюнча болсо, эми жаратылыш экен биздин Кыргызстан боюнча баардык электр газ, то есть гидроэлектр станциялар болот да, то есть суу электр станцияларда булактары, то есть суудан 90% түзөт.
ошондуктан баягы сууга аябай түзмө түз байланыштуубуз. Анан тилекке каршы быйыл суунун келиши Нарын Судун дарыясында Токтол КЭСке келиши жана Токтол КЭСтин бассейнине толушу былтыркыга салыштырмалуу азыркы убакытта бир 2 миллиард куб суу түзүп атат да, то есть 2 миллиард сууга азыраак болуп атат да. Былтыркыдан да. Былтыркыга караганда. Бирок ошого карабастан биздин министерство тараптан коомчу мамлекеттерден барып алар менен сүйлөшүп келишимдер түзүп, алардан электр энергияны ошо импорттоп келишимдер түзүп сүйлөшүп келишти да. Ошо жетпей калган электр энергияны коомчу мамлекеттерден алабыз да. Эми кыш өтө катуу баягы суук болуп кете турган болсо, ар бир өзүнүн электр жабдыктын өзүнүн чектөө кубаттуулук өткөрүмдүүлүгү болот да. Ошондуктан баягы элдин баары бир кечки час максимум деп коет экен. Анан эртең мененки ошол учурда элдин баары баягы электр жабдыктарын сая баштайт кечинде, анан эртең менен ошол убакта аябай өтө өсөт да. Анан ошол убакта баягы электр жабдыктары ашыкча жүктөлбөш үчүн, эгерде ашыкча жүктөлө турган болсо, ал электр жабдыктары иштен чыгып калышы мүмкүн да, ыктымал. Ошондуктан баягы ушундай регулировочный мероприятие деп коет, жөнгө салуу. Баягы ысып өзүнөн ишке чыгып кетпеш үчүн ошондо бир кыска аны өчүрүп, баягы башка ошо потребитель кайта башка электр жабдыкка которуу үчүн ушундай иштер жүргүзүлөт да. Былтыр калп айтпасам 6-дан 9-га чейин беле ушундай бир аралыкта ошо эртең мененки 6-дан кечки, эртең мененки 6-дан 9-га чейин ошо именно максимум деп коет, час эртең утренний максимум. Анан кечинде кечки 6-дан дагы 9-10-га чейин ушундай вечерний максимум деп коет. Ошол убактарда элдин баары ар кайсы электр жабдык тамак ашын эметип, сайып, электр жабдыктарын сайып, ошол убакытта аябай өсүү болот да. Кыскасы быйыл ошондой кылганга туура келет. Эми көрөрсүз, эгерде ашыкча жүктөлө турган болсо да, эгерде биздин негизги максатыбыз ошол да, электр адамдарга, керектүүчүлөргө үзгүлтүксүз электр камсыздоо. Канчалык электр энергияны көбүрөөк сатсак бизге да пайда да. Биздин негизги максат. Бирок жанагы айткандай шартка байланыштуу электр жабдыкты өзүнөн ишке чыгып кетпеш үчүн. Ал эгерде күйүп кетип, бузулуп кете турган болсо, андан көбүрөөк убакытка үзгүлтүккө учурайт да. Ошондуктан баягы кыска убакыт болсо да чыдап эметип турганга шартка байланыштуу. Ошо мырза, айтсаңыз, кара кече көмүрү Борбор калаасы Бишкекке жеткирилет деп канча баягы аймакты камсыз кыла алат? Анан Борбор калаасы Бишкекке дагы кайсыл аймактан да көмүрлөр келет? Бишкек шаарына азыр Казак Республикасынан көмүр ташылып келүүдө. Канча пайызы ал жактан келип камсыз? Ошол Бишкек шаарынын колдонуу суусу 136 000 тонна көмүр келинет негизги. Анан азыр көптөгөн жеке ишкерлер аркылуу көмүр келип жатат. Азыркы отун базалардын көбүндө көмүр убагы менен келип жатат. Кечээде сүйлөшүүлөрдө жүргүзгөн убагыбызда айтышты, бардыгы баягы мерчемделген тартип боюнча келип жатат. Эч кандай тынчсызданууга негиз жок деп айтышты. Казакстандан көмүр алып келген ишкерлер. Эгерде кандайдыр бир ошол Казакстандын көмүрү кечеңдеп, кандайдыр бир таңсыздык жаралап турган болсо, ошонун алдын алып кара кече көмүргенен көмүр жеткирип берүүгө биз даярбыз. Башында ошо кара кечени Борбор Бишкекке киргизбейбиз деген бирден себеби бул кара түтүн пайда болушу болгон да, Бул эми адистердин маалыматы боюнча ошол кара кече көмүргенинен келип жагылган көмүрдүн түтүнү ошол биздин абаны булгап жатат деген чечимдер болгон. Ошондой баягы чечимге келишкен адистер. Ал боюнча биз эми ал жаатында экология жаатында адис болбогондон кийин биз анын чынтөгүн айта албайбыз. Бизге эгерде баягы буга чейин чектөө болот деген сөздөр болуп аткан болсо, бизге азыр чектөөлөр алып салынды. Толугу менен кара кече көмүрүнөн толугу менен канча
керектүү көлөмдө көмүрдү жеткирип берүүгө даярбыз биз. Сиз ушул темир жол менен алып келүү арзаныраак деп атпайсызбы? Ал шарт кандай болот Карагачыга чейин? Карагачеден биз көмүрдү өзүбүздүн автомашиналар менен, балыкчыда биздин өзүбүздүн отун базабыз бар. Кыргыз көмүр ишканасынын балыкчы боюнча филиалы болуп эсептелинет. Ошол жерде отунду жыйнай турган биздин базабыз бар. Ошол жерге алып келип автоунаалар менен алып келип ташыйбыз ал жерден. Ал жерден жанагы темир жол вагондоруна жүктөп Бишкекке чейин алып келебиз. Ошол Карагече көмүрү менен азыр мамлекеттик кайсыл ишканалар камсыз болушту? Бишкекте маселен. Карагече көмүрү менен азыркы тапта мисал келтирсем, Кыргыз Теплоэнерго мамлекеттик ишканасынын биз баягы конкурс жарыялайбыз да. Биз көмүр чыгарып бере алабыз, кимиңиздер аласыздар деген таризде. Ошол боюнча Кыргыз Теплоэнерго мамлекеттик ишканасынын 4 филиалы бизге көмүр түшүрүп бергиле деп тиешелүү келишимдерге кол коюлган. Бул айта кетсем, балыкчы филиалы, Кыргыз Теплоэнергонун Кант филиалы, Токмок филиалы жана Орловка филиалы да. Азыркы тапта биз Кант филиалына 242 тонна көмүрдү түшүрүп бердик, толугу менен аны жаптык. Кант филиалын Кыргыз Теплоэнерго мамлекеттик ишканасынын Токмок филиалынын 836 тонна көмүр түшүрүп бермекпиз. Биз 838 тонна ашыгы менен жаптык. Балыкчы филиалына 350 тонна көмүр түшүрүп берүүгө макулдашканбыз. 355 тонна көмүр түшүрүп бердик. Азыр ушул Кыргыз Теплоэнерго мамлекеттик ишканасынын бир гана Орловка филиалы боюнча калды. 691 тоннага келишим түзүлгөн. 257 тонна түшүрүлдү. Азыр 434 тонна биз түшүрүп беришибиз керек. Бул эми 1-2-3 күндүн иши. Көп болсо bir 14-15 автомашина да 2 күндүн ичинде түшүрүп берип аны жабабыз. Баасы боюнча мисалы үчүн былтыр сөзүңүз айткандай чектөө коюлгандан кийин алып сатарлар дейбизби, чай койчу дейбизби, айтор өзүнүн тирлигин кылып аткандардын баягы чектен ашып кеткендерге алар менен сүйлөшүү же чара колдонуу кандай тартипте болот? Кечээ кыш жакындаган сайын баа көтөрүлөрү бул чындык. Ага кандай? Кечээ ошол монополияга жөнгө салуу агенттигинин директору менен сүйлөшүүлөр жүргүзгөндө ошол эле биз жеке ишкерлерди да чакырдык. Ошол алып келип жаткан отун сатып жаткан жана ошондой эле бардык ушул Тоген көмүр өндүрүү жаатында иштешкен жеке ишкерлерди да чакырдык. Ошол боюнча сөз жакшы жигердүү маселелер талкууланды. Бизде Кыргыз көмүр ишканасында ошол жеринен Кыргыз көмүр ишканасына өзүнүн автоунаалары менен барып көмүр жүктөп сатып алып кетип жаткан ишкерлер көп. Алар алып келишет дагы бул жактагы базаларга өзүнүн баасын коюшуп, үстүнө кошуп өзүлөрүнүн чыгымдарын сатышат. Базада иштегендер жүктөө жана ташуу маселелерин чечип, аларга да үстүнө акча кошуп сатышат дагы. Ошол жагы маселе тудурду. Биз өзүбүз жагынан азыр мындай чечип атабыз. Кыргыз көмүр ишканасы алып келген көмүр эгерде биз кайсы бир жеке ишкерге төгүп бере турган болсок, биз алдын ала ошол келишимге кол коюп атканда ошол бааны бекитип беребиз. Эгерде биз ушул акчага алып келип берип атабыз, сиздер өзүңүздөрдүн бааңар канча болот деп сүйлөшүп, анан ошол алардын чыгымдарын эсептеп, анан катуу талапты коебуз. Ушул баадан ашпаш керек деп. Биз сүйлөшүлгөн отун базаларынын жетекчилери, жеке ишкерлер толугу менен биздин тартипке көнүп атышат. Алар макул болуп атышат, жардамыбызды беребиз деп жатышат. Анткени азыр кырдаал алар да жакшы түшүнүп атышат. Алар менен толук сүйлөшүүгө жетиштик. Мына бүгүн эртең келишимдерди, тийиштүү келишимдерди түзүп баштайбыз дагы. Баа ошентип жолго салынат. Эгерде мен ойлойм, бизде Кыргыз көмүр ишканасы ошентип бааларды жөнгө салып, биз эгер арзан көмүр кое турган болсок, башка жеке ишкерлер деле алдынан ашып кете алышпайт. Анткени элдин баары бизге агылып келе баштайт. Ошон үчүн кандайдыр бир деңгээлде баанын жөнгө салынышы камсызданат деп ойлойбуз.
Жакшы. Жолдошбек мырза, айтсаңыз, WhatsApp-тан келген суроолор экен. Электр жабдууларын колдонууга быйыл тыюу салынат деп уктуп элек. Бул жака кандай болот? Бизде башка альтернатива жок дейт үйдү жылытканга. Газдар жеткирилет, Айрым райондорго. Бизде ар бир электр жабдыкта, то есть электр керектүүчүлөрдүн техникалык шарт деген бар да. Эгерде ал жерде уруксат болгон болсо, мына электр отоплениясына башка альтернатива көмүр же газ жок боло турган болсо, аларга тыюу болбойт. Биз просто элдерге, адамдарга чакырып атабыз, элдерге ошо кимде ошо альтернатива бар болгон жерлерде ошону колдонуп, түшүнүп туура кабыл алып, ошо башка альтернативный вид топлива өтүүгө чакырып атабыз да. Айыппулдар каралганбы болсо анда тыюу салынбайт. Ошол колдонгондорго айыппулдар каралганбы, текшерүү рейдтер жүрөбү деп толуктаптыр, Айыппул эч каралган деле эмес, просто ошо жана кимдерде альтернативный башка бар боло турган болсо, анда аларга тыюу салынат да. Акылдуу эсептегичтер боюнча бир толуктап кетсеңиз, канча эл камсыз болду, анын натыйжасы же кандай азыркы учурда? Акылдуу бизде 1,5 миллион электр керектөөчүлөр бар, абоненттер. Анын где-то акылдуу где-то 200 миңден ашыгы акылдуу счетчикке коюлган. Азыр 25-жылга чейин планда баардык толук жабууга планга коюлган да. Бүтүш керек. Быйыл азыр дагы мына 36 миң акылдуу счетчик келатат. Андан тышкары дагы бир 82 тендерге эметилген. Сураганым, чектөөлөр дагы ушул счетчиктерден көз карандыбы дегеним го, мындай өйдөлдөй болгонго. Ооба, акылдуу ар бир ошо жана айтып бердим да, техникалык шартта жазылган ар бир керектүүчүнүн өзүнүн бир чектөө кубаттуулугу бар да, ошого жараша акылдуу счетчикте коюлат да. Однофазный электр керектөөчүлөргө бир фаза, то есть 5 киловаттык болот. 3 фазалык керектөөчүлөргө 10 киловатт болот. 10 киловатт. Чектөө болгондо, онубуз канчага түшөт ошондо? Эми жанагы айтып кетпедимби, эгерде өтө жана максимум кезде жетишпес болсо, ошондо 10 киловаттыктар бир 7 киловаттка түшүп мүмкүн, 5 киловаттыктар дагы кичине бир 3 киловаттка чейин түшүп мүмкүн да. Кыш мезгилинде жарыкты деле көрбөйбүз, күйгөндө үлбүрөп эле калат дейт. Тарифти көбөйтсөңөр көбөйткүлө, бирок жарыкты өчүрбөгүлө деп оюн жазган экен. Токмок шаарынан дейт. Негизи ушул тариф боюнча дагы айтып өтсөңүз, себеби бул бир баа менен токтолуп калбайт деп башында эле бир маалымат беринде эле. Коомго жараша, рынокко жараша баалар дагы өсүп турат депчи. Бул эмнеге азыр көз каранды болушу мүмкүн? Биздин эми чыккан электр энергиянын эгер себестоимосун ала турган болсок, ошо саткан эмени, саткан электр энергиянын баасы дал келбейт да. Арзаныраак болот, 2 эсе арзаныраак болот да. Мисалы жана эми баягы социальный эме болуп атпайбы, ошондуктан баягы 700 киловаттка чейин бир сом болгон көтөргөн жакында. Андан өйдө болсо 2 сом 16 тыйындан болот. Эгерде баягы биздин энергия компаниябыз ошондуктан баягы минуска кетебиз да. То есть өзүбүз көпкө чыгым болобуз дагы элге азыраак сатып атабыз да. Ошон үчүн баягы инфляцияга жараша любой нерсе акырдан Абонент айткандай, мисалы төлөгөн абоненттер менен төлөбөгөн абоненттердин запасын чегип алган учур болуп калабыз дейт. Төлөбөгөндөргө кандай шарт азыр? Мисалы үчүн карызы барлар канча? Карызы барларга өчүү иштерли болот. Ошо акылдуу счетчиктер аркылуу эгерде өз убагында төлөбөсө өчүү иштер болот да. Телефон деле, уюлдук телефон деле төлөбөй койсоң, интернет төлөбөй койсоң дароо өчүп атпайбы, ошондой сыяктуу эле ар бир нерсени өз убагында төлөбөй зарыл да. Саламатсыздарбы? Камбур баасын, көмүр баасын деп жазган окшойт. Көмүр баасын Бишкек шаарында эле көзөмөлдөбөй, региондорду дагы карап койсоңор дейт. Бүгүнкү күндө ноокатта 7000 сомдон сатылууда. Кышында мындан дагы жогору болот. Көзөмөлдөнү күчөтүү керек дейт. Антимонополия ошто иштебейт дейт. Бул суроого мындайча жооп берсем, бизде Кыргыз көмүр ишканасы ушул түштүктө буга чейин
бүгүнкү мезгилге чейин эч кандай кен иштеп чыгаруу, көмүр казып алуу боюнча иштер жүргүзүлгөн эмес. Азыркы убакта бир канча уруксаттарды алдык ошол жерди иштетүүгө. Азыркы тапта ушул мезгилге бир Загара көмүр кенин ачуу жана ошону көмүр казып алуу боюнча иштер ыкчам жүрүүдө. Жакынкы арада ошол тийиштүү кагаздары бүткөнү менен биз казып баштайбыз дагы ошол көмүрдү баягы элге жеткирип берүүгө аракет кылабыз. Буга чейин, азыркы убакка чейин ушул түштүк региондо жалаң гана жеке ишкерлер иштетип келген. Жеке ишкерлер иштетип келген, алар бааны болсо өзлөрү коюуга коюп сатып жатышат да. Көмүрдүн калориясына жараша дагы баалар эме болуп калышы мүмкүнбү? Сапатына жараша. Сапатына жараша бизде бардык эле жерде көмүрдүн сапаты анча айырмаланбайт. Бизде баягы күрөң көмүр бардык жерлерде ачып казып алуу ыкмасы ачык түрүндө карьера, анткени жер астынан казып алуу бизге абдан кымбат бул турат. Ошон үчүн бирок ал маселелер боюнча дагы биз иштешип жатабыз. Ошол эле түштүктө жана биздин Минкуш жеринде жайгашкан Абулак кенинде биз Кытайдын менен биргелешкен компания түзүлүп, ошолор конкурстан утуп чыгышып, алар дагы белсемдүү аракеттерин башташты. Азыр ошол Абулак кенинде жанагы ачык түрүндө жана түштүктө жабык түрүндө жер астынан казып алуу боюнча иштерди жүргүзүп атышат. Техникалары бүгүнкү күнгө Абулак кенине жолдо келе жатат. Жакындан башташса, ушул кыш мезгилинен баштап алар дагы көмүр казып башташат. Эмки жылга жетише алышпайт, анткени жер алтынан казып алуу абдан көптөгөн нерселер талап кылынат. Ошон үчүн жер алтынан казып алуу ошол Кытай менен Кыргыз биргелешкен коому эмки жылдан баштап көмүр казып ала баштайт. Элге жеткиликтүү болуп турат. Элге жеткиликтүү болгонго түштүк регион боюнча ошол маселелерди дагы ыкчам түрүндө чечип жатабыз. Тарифтер боюнча дагы суроо беришептир электр энергиясы. Негизи эле адистер айтышат, Кыргызстанда электр энергиясына болгон баалар эң арзан деп, салыштырмалуу айтканда. Анан жооп берип кетсеңиз, белгилүү бир мөөнөттө 2 сомдон ашыгыраак төлөгөн учурдун ошону кеңейтсек болобу дейт. Канча киловатт колдонгондон кийин кымбат баада эсептелинет деп жазган экен. Жана айтып кетпедимби, 700 киловаттка чейин 1 сом болот, именно бытовой абоненттерге. Андан ашса 2 сомдон 6 тыйын болот. Ошону дагы караштырылган эмеспи? Себеби болсо ал бизге жетпей калат деп жазган окшойт да. Тариф деген бар, безлимиттүү тариф деген. Эгерде ошо бытовой абонент ошо эмеге өтсө, тарифке өтсө, ага чектөө жок. Бирок анда жана 1 сом деген жок болот, 700 киловатт деген жок. Башынан баштап эле 3 сом 78 тыйын, 3 сом 78 тыйын болуп калат. Атайын каралганда тарифтер бар болушу керек эле биз билебиз. Атайын ошо безлимиттүү деп коебуз, атайын каралган 3 сом 78 тыйын болуп калат. Анда ал жерде чектөө жок. Чектөө жок, каалагандай колдонуп болот. Ал кышкы убакытка баягы колдонуп, анан кайра жазында өчүрүүгө абоненттин мүмкүнчүлүгү бар. Жок, бир кол өтүлбөйт ошо. Эми жанагы эле айтып атпаймынбы, баарыбыз бирдейбиз да. Эгер жетпей турган болсо, азыр конуша мамлекеттерде деле, тиги Өзбекстан, Казакстанда деле аябай жетишсиз болуп атат электр энергия. Анан алар менен деле Россия менен түркмөндөр менен деле келишим түзүлгөн, аларды алып келип, бирок алардын сетинен аркылуу келет, транзит аркылуу. Аларда өзлөрүнүн как раз ошо катышуу кезде аларда да жетишсиз болуп калат да, ошол учурда ар кандай жагдайлар болуп калышы мүмкүн. Сиз айткандай сырттан алганда электр энергиянын баасына демек мындай немеси таасири болбойт деп үмүттөнүп атасызбы? Жана как раз биз жана атайын безлимитный деп атпайбы 3 сом. Ошо почти жанагы сырттан келген электр энергияны дагы хотя бы жаба тургандай болот да. Анан соңку суроо болсун, сиз үчүн ушул жашыл экономика деп да көп айтып атпайбызбы? Кыргызстанда дагы бир нече мекемелер ушул күн нурунан жылытуу боюнча да системага өтүп келе жатышат. Ошол канча пайыз азыр болду? Элдердин түшүнүгү ушуну кандай кабыл алып жатат? Анан бул албетте электр энергиясына караганда бир топ көп акчаны талап кылат. Анын сыңары азыр күн сиз туура айтып кеттиңиз, белгилеп кеттиңиз.
күн менен чыккан электр булактары жана шамал менен азыр көптөгөн инвесторлор да чакырылып жатат. Алар менен президенттин жарлыгы боюнча да колдойбуз деп да айтканы бар эмеспи? Көп жакында ошо Кытайга да барып келишти. Аяктан ошо келишимдер түзүп, биз где-то 1,5 миң мегаватт менен техникалык шарт түзүлгөн да, баардык суммарный. Анан буюрса кийинки жылдарда акырындан уже башталып кетет. Ар жер маселесин чечилип, акырын алар да курулуп баштайт. Буюрса 1-2-3 жылдын ичинде бул маселенин баары жабылат деп коюм. Күндөн шамалдан алган. Көмүр боюнча да көптөгөн суроолор келди. Таласта, Кара Буурада 7 миңден 8 миңге чейин болуп жатат дейт. Шабыркөл жок бизде деп жазган экен. Ак Талаага көмүр келе элек, өткөндө келди, бирок 7 миң 8 миң сомдон сатып жатышат дейт. Өзүбүз чыккан кара кече ошол Жумгал районунан жазган окшойт. Бизге өзүбүзгө көмүр жете элек деп жазгандар бар экен. Жумгал району боюнча айтып кетсем, ошол толуктап жооп берип кетсеңиз, сентябрдын башынан баштап ошол Жумгал районунун элин жана социалдык мамлекеттик мекемелерге көмүр түшүрүп берүү боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Бул маселе жакын арада, жакын күндөрдө чечилет. Жумгал району, Нарын областы боюнча жана Ысык көл областы боюнча көмүр элге жеткирилип баштады. Талас боюнча айтып кетсем, эми Казакстанда дагы өзлөрүнүн тартиби бар. Аларда дагы ар бир тоо кен иштетүү тармагында кышы менен көмүр казып алуу иштери жүрсө, жайы менен ошол эмки жылкыга көмүр казуу иштерине даярдык жүрөт. Башкача айтканда, жанагы көмүрдүн кенинде ачык алуу ыкмасы, ачык казып алуу ыкмасы менен иштегенде, ошол көмүр кенине жеткенге чейин үстүндө топурак болот. Же кандайдыр бир тоо массиви болот. Ошону алып иштери жүргүзүлөт дагы. Ошондой эле казак тарап деле жайы менен булар өзлөрүнүн ачуу иштерин жүргүзүшөт дагы. Күздөн баштап алар көмүр чыгарып баштайт. Анан айтып кетчү нерсе, аларда дагы ички өзлөрүнүн көмүр керектөөчүлөр бар да. Ошон үчүн ошолорду камсыздоо үчүн бизге кандайдыр бир аз келишимдерге ылайык көмүр келбей калышы мүмкүн Казакстан тараптан. Ошонун ичинде Бишкекке же болбосо Таласка, анткени Талас жакыныраак болуп, көбүнчө ошол Казакстандан келген көмүрдү алышат. Ошон үчүн баалардын жана өсүп кетиши кандайдыр деңгээлде таасир этиши мүмкүн. Бирок Талас областу боюнча бизге дагы ал боюнча маалымбыз. Биз дагы ыкчам иш-чаралар жүргүзүп жатабыз. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Кыштын камын жазда көр дегендей, ошол кыш келгенге чейин көмүр камдап даярдык көрүүнү, үйлөрдү жылуулоону сунуштайбыз. Анан үнөмдөшүбүз керек, Рахмат, бар болуңуздар.